Салам эсен, чоң рахмат. Бардык ушу Pixof School'дун студенттерине, окуучуларына салам. А, Өзүм жөнүндө айта кетсем, менин атым Айдана. Бүгүнкү вебинар конференцияга эсенден чакырганына рахмат. Болушунча информативдүү кылганга аракет кылабыз. Ошондуктан тартынбай суроолоруңарды сурай берсеңер болот. Колумдан келишинче жооп бергенге аракет кылам. Айдана эң биринчи эле суроо деги эле ошол Кыргызстандагы азыр бул жакта айтып кеткендей эле көпчүлүк почти баардык эле окуучулар Кыргызстанда жана өзүңөр билгендей Кыргызстандын рыногу албетте Американын рыногуна салыштырмалуу аябай чоң эмеси бар, айырмасы бар дегендей. Деги эле ошол Кыргызстандагы айтинин же болбосо Кыргызстандын ичинде отуруп айтиге окуп аткандардын келечеги кандай болот? Анан буларга ошол эле башка өлкөдөгүлөр сыяктуу мүмкүнчүлүктөр деги эле ошо келечекте булар азыр ойлонбостон окуп аракетин жумшап мыкты бир эмеге өзүнүн скиллдерин, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн мыкты бир деңгээлге жеткиргенде дагы булардын келечеги деги эле кандай? Силердин оюңар ушул күнгө чейин жыйнаган тажрыйбаңардын негизинде эмне деп ойлойсуңар деген сурооду бергим келет да. Азыр эле мына Кыргызстандын эле акыбалын бир 5 жыл мурун, өтө алыска барбай эле 5 жыл мурунку менен эле салыштырсак, технопаркта канча компания бар болчу, азыр канча компания бар, билинбеген менен азыркы учурда IT компаниялар эле, IT окуу жайлар эле эмес, компаниялар ачылып баштады. Анан жаңылыктардан, бүт жактардан көрүп калабыз, бир стартап компаниялар мынча суммадагы акча алыптыр өнүккөнгө, бул жактан спонсорлор чыкты, бул жактан инвесторлор чыкты деп эле жаңылыктар аябай көп да. Азыркы технологиянын заманында таланттуу адамдарды бекитиш өтө кыйын болуп калды да. Мурун билинбей калып калчу, билинбей айылдарда отурабы, бир жактарда калып. Азыр таланты бар адамдын, шыгы бар адамдын, идеясы бар адамды жашыруу өтө кыйын деп айткым келет да, ошону белгилегим келет. Все равно бир жерден чыгат да. Ушундай эле айтиги тармакта иштеп жаткан, айтиге окуган адистердин арасында бүт жумуш кантип кайрылып келбесин, айланып келбесин, барып айтиге такалып атат. Бул только айтинин ичиндеги эле кесиптер эмес, башка кесиптер деле. Мындай айтканда, азыр 10 жылкы мурунку менен салыштырганда, азыркы жөнөкөй интернеттин колдонуучулары 10 жыл мурунку, 15 жыл мурунку критерия менен эсептегенде бир какой бир степеньде уже айтишник болуп калды да. Өздөрү имейл ачат, жазат, бир нерселерди траблшут кылат, кечкири технология колдонот, кечкири инструменттерди колдонот жашоону оңойлотуш үчүн. Ошого какой-то бир степеньде бардыңар айтишниктердин арасына кирип калдыңар да. Айтиси жок, жашоо элестетилбей калды. Маркет боюнча айтсак, өнүгөт мындан ары дагы. Өнүгө берет, күндөн күнгө, айдан айга, жылдан жылга мүмкүнчүлүктөр ачыла берет, инвестициялар келе берет. Азыр дүйнөгө таланттуу адамдар көп керек. Адан сырткары Кыргызстан уже акырындан чыгып баштады. Кыргызстан тоолору менен, экономикасы менен эле белгилүү эмес, Кыргызстанда дагы мыкты айтишниктер бар, мыкты адистер бар экени билинип баштады. Ошондой жолдорду бизге ачып берген азыркы жаш таланттарыбыз да. Билинбей эле канча миллион деген инвестицияларды бизге алып келип атат, бир стартап компаниялар жөнүндө сүйлөп атам да. Алардын ичинде Фиджап окшогон эле компаниялар бар да, туруп эле бир моментте мындай выстреляют да, чыгып эле жылдызга окшоп жанып эле элдин баарына популярдуу болуп, элдин баарынын вниманиясын алып атат ушундай стартап компаниялар. Ошого дүйнө жана агым кайсыл тарапка жылса, кайсыл тарапка барса, ошол тарапка биз жылышыбыз керек деген ойдомун да. Айти болуп жатса, азыр ошо айтини окуш керек. Жумушу жок калам деп эч качан коркпош керек. Изденген адам ар дайым табат. Азыр бул силер только башталышын гана көрүп жатасыңар деп ойлойм да. Мындан ары дагы өнүгөт.
Мындан ары дагы жумуштар көбөйөт, проекттер көбөйөт. Азыр IT дүйнөсүндө 2 жылдан кийин эмне болуп кетишин айтыш өтө оор болуп калды да. Даже 1 жыл караң план коесуң да, 5 жыл, 10 жыл мурун пландап жашаган адамдарга өтө кыйын болуп калды план коюш. Аябай батылдамдыкта өзгөрүүлөр болуп жатат. Ошого мындан аркы өнүгүүнү только жакшы жакка эки эселеп, үч эселеп өзгөрөт деген ишеничтемин. Эч качан артка кетпейт. Мындан ары көптөгөн кесиптер жок болуп кетиши мүмкүн деп айтам мен ар дайым. Көптөгөн кесиптерди роботтор, автомейшндер жумушту алып коюшу мүмкүн, бирок ошол эле учурда биз элестетпеген, биз билбеген көптөгөн кесиптер пайда болот. Ошого креативность менен айтини бириктирген адамдар дагы аябай ийгилик жаратып жатат. Ошого көп креативдүү болгула демекмин, билим алганды токтотпогула, коркпогула жумушу жок калам деп. Азыр неге эле ушу IT дүйнөсүндөгү адам жумушу жок калыптыр дегенди уга элекмин да. Дүйнө жүзүндө эң көп population, населениясы бар өлкө Индиядагы каждый экинчи, үчүнчү адамы айтиге окуйт, айтишник да. Эгерде алар деле ушинтип миллиарддап окуп атса, 6 миллион адам биз жөн эле ал жерде жашап кетебиз да. Туура, кошулам. Жакшы эмелер болду. Достор, айтылгандай эле башында да силерге эскертип айтып кеттим. Мисалы үчүн Кыргызстанда туруп ушул сыяктуу суроолорго жооп бергенде дагы башкача көрүнөт. Ал эми чет өлкөдө жүрүп, өзгөчө ушул сферанын ичинде жүрүп, анан ушул сыяктуу суроо бергенде дагы башкача көрүнөт. Анткени бул нерсе Кыргызстандагы эч бир өлкө дагы мындай кутулуп кетпейт башка бир жолго. Сөзсүз түрдө ушул технологияга, сөзсүз түрдө цифровизациянын үстүнөн өтүш керек, башка вариант жок дегендей көз карашта да. Эми мага мен өзүмө деле мындай кызыктуу, анан достор бул жакта окуучуларга дагы баарына кызыктуу болуш керек. Бул Айдана азыр ошол семейный үй бүлөсү менен ошол Гавайиде жашашат. Эми баары эле билишет Гавайи кайда экенин, болбосо жок дегенде кинолордон көрүп жүрүшөт. Мен өзүм лично барган эмесмин Гавайиге, бирок ушундай укмуштуудай бир арал Америкада. Эмнеге ал жака кетип калдыңыз? Кантип ошол жасаган жумушуңуз эмне калып калдыбы, же болбосо айтинин ушунчалык бир flexibility'си барбы, ушундай бир мүмкүнчүлүгү? Кантип ал жака, эмне үчүн ал жака дегендейчи? Негизи эле Гавайи дегенде элдин баары эле баягы суунун ортосундагы жапжашыл аралды элестетет да. Чынында эле канча китептерде, канча кинолордо айтылгандай эле ошондой жер да. Аба ырайы дагы көптөр баягы Майами менен салыштыра берет абасынчы. Майамиде аябай эме да, духота. Өтө ысык, жайында невозможно да, эшикке чыксаң эле уже суу боло бересиң. Гавайинин абасы совсем башкача да, кургак. Көлөкөгө кирсең салкын, ысыкка чыксаң жылуу. Эмне үчүн биз Гавайиге кеттик? Гавайиге негизи биз 6 жыл мурун барып келгенбиз, биз медовый месяцка. Ошондо көрүп билип, бүт жагын көрүп 3 жума жүргөнбүз. 3 жумада аябай аздык кылган да. Ошондо бир кыял пайда болгон болчу, кайра кайтып келебиз сөзсүз түрдө депчи. Анан былтыр ошо пандемия башталып кетти. Пандемия башталганда бардык офистер онлайнга чыкты, өзүңөр билгендей. Негизи буга чейин деле биз онлайн иштечүбүз, бирок офиске жумасына 1-2 жолу барып келип турчубуз да. Хайбрид системада болчук. Анан биз полностью онлайнга чыкты дегенде эле уже пландап баштадык. Эми бул пандемиядан баарында негативде отура бербей эле бир позитивный нерсе алайлы депчи. Анан былтыр мартта пандемия башталды, апрелде уже биз билчүбүз да кайсыл жака кетебиз, эмнеге кетебиз. Ошондо эле өзүбүздүн ресерчибизди баштаганбыз. Кайсы островго, кайсы аралына барабыз, кантип өзүбүздүн критериялар бар болчу. Гавайиде деле негизи 6-8 арал бар. Ошонун 6-ында адамдар жашайт. Анан биринде адам көп, биринде адам аз. Издеп көрүп, ушу Малокай дегенди тандадык.
Хонолулуга салыштырмалуу бир эле населениясын айтам. Хонолулуда 1 100 000 адам бар болсо, биз жашап аткан аралда 7 000 эле адам бар да. Пандемияда эң сонун жер болду. Адам аз, турист жок, адам аз жерде вирус жок. Балдарга дагы жакшы болсун, балдар мындай жаратылыш менен чоңойсун, жаратылышты сүйүп чоңойгонду үйрөнсүн, жаратылышты сыйлаганды үйрөнсүн деп ушу жаратылышка болушунча койнуна киргенге аракет кылдык. Буга, конечно, биринчи орунда биздин жумушубуз чоң жардам берди. Дүйнөнүн бул кайсы бурчунан болбосун иштей берсең болот. Чикагонун убакыты менен кирип иштеп жаттык, Калифорниянын убакыты менен кирип иштеп жатты. Ошого пандемия деп эле элдин баары паника болуп жатканда ушудан өзүбүзгө бир плюс алайлы дедик да. Анан Гавайи ошончолук жагып кетти, что быйыл жазында биз ал жактан үй алып, кондо алдык. Уже ал жакта биз как vacation home катары элестетип атабыз да, жылда жок дегенде 3-4 ай балдар менен барып турабыз деп. Ошого ушул кесиптин дагы бир чоң плюс жагы кыялданыш керек. Мен 5 жыл мурун, 6 жыл мурун айтса да ишенбечү эмесмин. Сен Гавайиге барып жашап, анан иштейсиң, анан үй аласың ал жактан десе койгулачы демекмин да. Бирок кыялдар орундалат достор, ошон үчүн кыялданыш керек. Кыялдар бизди алдыга тартат, ошого мен ишенем. Албетте, сонун куттуктайбыз баардык Pixsoft House-тун жамаатынын атынан. Конокко келгиле да, чакырып келе бардык. Буйруса анда биздин окуучулардан ийгиликтүү бүтүрүп Америкага барып калчу болсо, анда Айданага Гавайиге конокко келсеңер болот достор. Сөзсүз. Дагы эскертип айтчу нерсе достор, өзүңөргө азыр эле айтылып кеткендей эле, мисалы бул Гавайиге же болбосо деги эле дүйнөнүн кайсы булуң бурчунан болбосун иштегенге эң аз жумуштардын бирөөсү ошол IT болуп эсептелет. Мынчалык гибкий графикти, мынчалык возможностьту, мүмкүнчүлүктү баардык эле жумуштар бере албайт. Ошондуктан албетте бул даражага, бул деңгээлге жеткен оңойго турбайт достор. Бул тууралуу биз сабактарда дагы көрүшкөндө деле айтып келебиз, баардык жактан айтып келебиз. Сөзсүз түрдө аракет кылыш керек бул нерсеге жетиш үчүн. Анан дагы мен мага чындыгында аябай көрүндү да көзүмөчү Айдана. Мисалы мен дагы 10 жылдай Америкада жашап келдим. Анан акыркы 3 жыл бою ошол Сайбертекте окутуп, канчалаган эмелерден өттүк, обученияден өттүк. Эми биз билебиз го, көпчүлүгү эле биз окуткандардын көпчүлүгү кыргызстандык эле да, кыргыздар эле болгондо. Анан Кыргызстандагы окугандардын методикасы дейбизби же стили дейбизби, үйрөнгөн негизи эле окуучулардын методикасы, үйрөнгөн мотивациясы менен Америкадагы окуучулардын мотивациясы, Америкадагы окуучулардын мындай стили бир аз башкача байкалды да магачы. Бул нерсеге эми кандай эмне себеп болот так билбейм, бирок менин өзүмдүн анализим боюнча ушул баягы окууну аяктагандан кийин Америкада мисалы билебиз го, конкретно ошол бүткөндөн кийин ол рынокко чыгам, жумушка өздөрү көзү менен көргөндө аябай мотивациясы бийик айтор, ушундай бир эме бар да, мотивациясы же аракети бир аз башкачараак да. Ошон үчүн мен ошол Кыргызстандагы окуучуларга деле көп эметем. Даже если бизге аябай көп мисалдар буга чейинки ошол курстардан өтүп, анан өзүнүн IT жолун баштап кеткен кейстер аябай көп болбосо деле, бул нерсе толугу менен мүмкүн депчи, толугу менен боло турган возможный нерсе. Ошон үчүн мотивацияңарды түшүрбөгүлө депчи. Ушул деги эле окуучулардын IT-ге үйрөнүү методикасында негизи эле ошол программированияга кирген IT дүйнөсү менен окуйм деп келгендердин 95% бизде дагы баардыгы жаңы новичоктор да, эми эч кандай
ою жок, идеясы жок. Даже Америкадагылар хотя бы бир аз мындай кейстерди көргөн болушу мүмкүн, тиги жумушка кирди, бул жумушка кирди дегендейчи. Бул жакта көпчүлүгү даже мындай бүткөндөн кийин деле эмне болот экен деген түшүнүктөн бир аз алыс болуп анан келген да. Деги эле ушул IT чөйрөсүндө, IT карьерасында ийгиликтүү болуш үчүн, өзүнүн мотивациясын мындай бийик кармаш үчүн же окуу стилин жакшы отурукташтырыш үчүн кандай нерселерге, эмнелерге көңүл буруш керек, өзүн кантип ушул сферада ийгиликке жеткириш керек, Кыргызстандын ичинде отурган бир окуучунун көз карашы менен караганда. Негизи эле мотивация жөнүндө суроо бергенде мен айтам, мотивацияны адам биринчиден башка бирөөдөн издебей өзүнүн ичинен издеш керек депчи. Биринчи орунга ошол чыгат да. Окууну эмне үчүн окуп жатат? Ал окуу өзү кимге керек? Ал ошо окуу аркылуу да айтиге окуп жатат. Максаты эмнеде? Жакшы жашоону издеп окуп атат элдин баары. Жакшы айлык алайын, жакшы үй бүлөмдү багайын деп. Ошол нерсе эч качан адамды таштап кетпеш керек да. Кыялданыш керек. Ошо кыялдарын ишке ашырыш үчүн кыймылдаш керек, максат коюш керек. Ал үчүн аракет керек. Ошого ар бир адам биринчиден мотивацияны өзүнөн издеш керек деп ойлойм. Жакшы жашоону кааласа, адамдын өзүнөн катуу мотивация чыкпайт го дейм да. Мен ушуга жетишим керек, мына ушулар ушундай болду, ал үчүн мен эмне кылышым керек деп мээ өзү автоматически жолдорду издеп баштайт да. Вот мээге мен максат койду, адам ошого өзүн настраивать этти, мен ушуга жетем же окууну бүтөм деп. Мээ сага жардам берет. Ошону кантип оңоюраак, кантип батыраак кылса болот деп. Ошого достор биринчи орунда мотивация деп көп айтылат, көп сөз болот. Бул нерсени өзүңөрдүн ичиңерден, өзүңөрдөн истегиле деп айткым келет. Кыялданыш керек, бирок кыял бойдон эле калып калбаш керек да. Кыялды максатка айлантып кыймылдаш керек. Жок дегенде айтат го, кыял жакка чуркап баратасың, болбосо ошол жакты карап жат дейт го. Хотя бы ошол жакты карап жатыш керек да. Анан өзүңөрдүн чөйрөңөрдү ошондой адамдар менен курчагыла. Бул өтө маанилүү. Өзүңөргө окшоп ойлонгон, ошол максатты кошо көздөгөн адамдар менен өзүңөрдү курчагыла. Кайсыл жерде кандай кипиш болуп атса ошол жакка жетип баргыла. Метаптар болобу, башка бир ар кандай воркшоптор болобу, чөйрөңөрдү просто алмаштыргыла. Эгерде чөйрөңөрдө IT адамдар, силерди колдогон адамдар же болбосо силерге окшоп ойлонгон адамдар жок болсо, андай чөйрөдөн чыгып кетиш керек. Силер таштап кетишиңер керек. Силерди эмес, силер таштап башка чөйрөгө киришиңер керек. Бул силер үчүн керек. Анан мен дагы эмнени белгилегим келет. IT дүйнөсүндө атаандаштык жок. Мага ушул нерсе аябай жагат. Орун баардыгыңарга жетет. Вот место под солнцем дейт, свое место под солнцем күндүн ар бир адам орун табат да. IT бул биринчи орунда бул teamwork, командная работа да. Коллаборация, адам менен баарлашуу, башка адамдар менен баарлашуу. Ошон үчүн ITде биринчи орунга коюлган нерсе бул ошо командада иштөөнү билүү, башка адамдар менен иштөөнү билүү, башка адамдар менен мамиле түзүүнү билүү да. Мага ушул тарабы айтинен аябай жагат да. Конкуренция жок. Ушунчалык мындай адамды мотивация кылат башка жактары. Сенин жумушуңду башка бир адам тартып кетпейт да. Анан бир жумушту бир эле адам же бир эле команда бүтүрө албайт да. Бул как цепочка да. Бир жумушту бирөө бүтүрүп, бирөөгө өткөрүп бере берет. Бул эстафета катары да. Ошондо бул команда кандай иштейт, конечный продукт, конечный результат, акырында боло турган результат ошо команданын күчтүүлүгүнөн, коллаборациянын, ошо ичиндеги болгон атмосферадан өтө маанилүү. Ошон үчүн атаандашуу деген нерсе жок. Жардам бергиле бири-бириңерге, бири-бириңерди тарткыла. Сөзсүз турда бир окуп аткан группада күчтүү студенттер болот, слабый студенттер болот. Бирок слабый студенттин дагы башка жагынан плюстары болушу мүмкүн да. Канчалык адам менен баарлашууну үйрөнсөңөр, канчалык адамдар менен мамиле түзүүнү үйрөнсөңөр, ошол эле учурда
мамиле түзө албаган адам менен дагы мамиле куруу үйрөнсөңөр, бул дагы бир өзүнчө бир экспириенс да. Ошол адамдын подходун таап, ошол адамды да проектке алып келип, ошо менен биргеликте бир жумуш жасоо, бул дагы өзүнчө бир практика. Анан айтиде ийгиликке жетиш үчүн анын дагы бир ключевой моменттерин бирин айткым келет, бул практика. Практика менен гана келет. Практика менен гана бир нерсени үйрөнсө болот. Азыр вот дүйнөдө канчалаган белгилүү программисттерибиз бар, Кыргызстандан эле алыска чыкпай эле коелу. Ал байкелер дагы, ошол эжекелер дагы унутпагыла. Силерге окшоп бир күнү нолдон баштаган да. Ар бир адам нолдон баштаган. Программист болуп төрөлбөйт деп айтам мен ар дайым. Программист адам өзү кылат, практиканын күчү менен. Ошого колуңар бош болгон убакытта 3 саат менен, 2 саат менен эле сабак менен чектелбегиле да. Канчалык көп практика кылсаңар, ошончолук көп силер астыга жыласыңар, ошончолук көп силерде идеялар пайда болот. Мен деле нолдон баштагам деп айтам. Мен да буткемптин окугам, мен кесибим DevOps болгону менен, мен дагы өзүмдү айтиде элестете албаган адамдардын бири болчумун. Эсен деле программист болуп төрөлбөгөн, эсен дагы буга практика аркылуу жеткен. Ошондой эле биз деле ушул убакыт силер азыр кайсыл точкада турсаңар, ошол точкадан биз дагы ошентип баштаганбыз да. Бирок ошо практиканын айынан, soft skill, каждый раз жаңы нерсени үйрөнүүнү каалагандын айынан, адамдар менен баарлашып, адамдар менен мамиле түзүп, алардын опытын өзүңө алгандын айынан ушундай жакшы нерселер болуп жатат. Ошого ал дагы өтө маанилүү. Кыргызстанда ооба көптөр айтып берет, Америка менен Кыргызстанды салыштырса болбойт да, бизде мындай, бизде тигиндей деп. Адам бир нерсени кааласа, Кыргызстандан туруп да кылса болот. Мен азыр тааныштарым арасынан бүт айтишниктердин баары Америка, Европа менен эле чектелбейт да. Кыргызстанда туруп дагы ийгилик жараткандар бар. Кыргызстанда туруп дагы мировой рыноктогу компанияларда иштеген адамдар бар. Алар деле силерге окшоп баштаган. Жумуш табылат, айтып атам го, конкуренция жок бул нерседе. Ошого мен кесиптештеримдин бирөөнүн дагы мындай конкурент катары көрбөйм да. Наоборот, биз командабыз да. Бир проект келсе, мен аны өзүм жалгыз бүтүрө албайм. Мага команда керек болот, мага тааныштарым керек болот. Ошо жумушту аябай жакшы результатка чыгарып бүтүрүү үчүн. Ошон үчүн ошол дагы өтө маанилүү. Ооба, сонун чоң рахмат. Бул достор, бул жерде дагы айтып кеткендей эле JavaScript, анан Java 2 багытта да анан ушул конкуренция жок деген жакшы эмеге, жакшы поинтти айтып кеттиң да. Бул жерде дагы ошол баарыңар, урматтуу окуучулар, баарыңар ушул келечекте бири-бириңердин коллегаңар болушуңар мүмкүн. Эч качан мындай бири-бириңерге атаандаш эмес. Анан мындай да, Айдана, биз бул жерде жүргөндөн кийин эми Америкадан конок болгондо сразу эле тема ошол Америкага өтөт да. Баардыгы эле ошол Америкага барып иштегиси келет же Америкага кеткиси келет дегендейчи. Деги эле ошол Американын, эми албетте мен деле эме эмесмин, каршы эмесмин. Кимдин колунан келсе, албетте кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болсо, сөзсүз түрдө Америка болбосо деле, башка жакка болсо деле опыт алмашуу, тажрыйба көрүү бул өзүнчө башка экспириенс да. Деги эле ошол Америкага кетүүнүн жолдору же болбосо ушул Америкадагы IT боюнчабы, ушул теманын жаатында эмне деп ойлойсуңар? Америка суроолору кетет да, азыр бир аздан кийинчи суроолор ачылганда кантип Америкага кетем деген сыяктуу. Ошон үчүн азыр ушул жерден кыска нуска болсо деле, анткени мен дагы бул суроого жооп бере берип эметкем да. Көп эмелер бар. Эми силердин өзүңөрдүн жообуңар да буга. Негизи бул суроону да мен аябай көп алам. Америкага кантип барсам болот, кантип кетсем болот дейт. Америкага келсеңер болот, ооба, сөзсүз түрдө болот. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу азыркы учурда именно ошо Америкага келүү бир аз татаалыраак болуп жатат да. Бүт кайсы точкадан карап көргөндө, туристический жактан дагы, рабочий виза жактан дагы, жөн эле миграция кылуу жактан дагы. Ошого реальностьты
кабыл алыш керек да, көрүш керек өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүңдү. Азыр особенно IT дүйнөсүндө IT Америка менен эле чектелбейт да. Ооба, аябай сонун болот эгерде бул жака келип, карьера куруп, иштеп, бүт экспириенсти алып көргөн. А бирок ошол эле учурда бул насколько это возможно деген суроону адам өзүнө бериш керек да. Сен Америкага кетем деп, өмүрүңдүн 10 жыл убактыңды дагы кетирип коюшуң мүмкүн. Андай адамдарды дагы билем. А бирок сен 10 жылдын ичинде башка жашооң да калып кетет да, калтырбаш керек. Мен айткандай, Америка менен эле IT дүйнөсү чектелбейт да. Америкадагы гигант компаниялар жөнүндө баардык ошолорго иштегиси келет. Apple, Facebook, Google, Amazon сыяктуу компаниялар. Достор, бул компаниялардын хедквартерлери болбосо дагы, бирок чоң офистери Европада дагы бар. Азия жакка дагы өтүп атат. Эң жакшы мүмкүнчүлүк ошол компаниялар аркылуу келүү деп ойлойм да. Максатты ошондой койгула. Америкага эмес, Американын ичиндеги мен Facebook'та иштегим келет деп максат койсоңор, издеп баштайсыңар. Facebook кайсыл жерде бар? Лондондо бар, Будапештте бар, Европада бар, Сингапурда бар депчи. Анан өзүңөр уже билип каласыңар, кайсы информация топтоп баштайсыңар. Ошентип жүрүп, балким Европа, Лондондогу Facebook'a жумушка кирип кетишиңер мүмкүн. Бул это возможно, мындай. Невозможно нерсе жок деп айтам. Кыргызстандан эле туруп, азыр Европага жумушка кеткен көптөгөн айтышыңтерди билем. Көптөгөн программисттерди билем. Это возможно. Анан азыр Лондондо иштеп атат. 2 жылдан кийин Америкадагы офиске которулуп келгенге көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошол эле учурда айтышыңтер үй бүлөсү менен болсо, эч качан компания үй бүлөнү бири-биринен ажыратпайт да. Эгерде бир программист керек болсо, полный үй бүлөнү алып келгенге аракет кылат. Анан ошол эле учурда менде дагы бир суроо пайда болот. Эгерде Кыргызстанда эле отуруп, Facebook'та же Google'да же болбосо дагы бир башка американский компанияда иштегенге мүмкүнчүлүк болуп атса, why not да? Почему бы нет? Эмне үчүн? Андан көрө Кыргызстанда отуруп иштеп, анда бул жактын айлыгын алып, силер каалаган өлкөлөргө жөн эле саякатка да барып келсе болот. Барып көрүп келсе да болот. Жашап келсе болот. Аралда жашасаңар болот. Жөн эле каалаган компанияларга кирип алып, Балиге барып жашагыла, Гавайиге келип жашагыла. Силердин мындай мировоззрениеңар, итог, цель, максатыңар болгон ошо местонахождение, бир эле бир локация менен чектелбеш керек да. Ал мүмкүнчүлүк бардык жакта бар. Бардык жерде бар. Америкада ушундай налогторду төлөп жашагандан көрө ушул айлыкты алып алып мен башка аралда жашагым келет да, жашамакмын да. Менин оюм ошондой. Ошого бир максаттын артынан түшүп алып, бирок кандай проценти аз результат боло турган нерсени караганда чоңураак ойлонгула деп айткым келет. Эми эч качан бул жерде мен айткым келбейт, силер келбешиңер керек, бул өтө кыйын деп. Возможно, мүмкүн эмес деп айтпаш керек эч нерсени. Бирок башка нерсеге караганда кыйыныраак болуп калышы мүмкүн да. Ошол менен гана чектелбегиле. Ошо Америкадан ала турган возможность азыр Кыргызстанда да туруп кыла турган мүмкүнчүлүк болуп калды. Аны үчүн эмне кылыш керек? Биринчи орунда Америка деп кыялдардын баары, жумуштардын баарын токтотуп коердун астында англис тили үйрөнгүлө. Тил билбесеңер, силер Америкага келесиңерби, Европага барасыңарбы, жашап кетүү өтө кыйын болот. Бүт өнүккөн кандай компания болбосун, эгерде ошондой компанияларда, глобальный компанияларда иштейм десеңер, ага эң биринчи жол түзүп берген бул англис тили. Англис тили жок силер Кыргызстандан нары чыга албайсыңар. Даже азыр мына СНГдагы компаниялардагы бүт международный компаниялар менен иштеген үчүн аларга дагы англис тилдүү керек. Азыр ушул эле американский компаниялар Белоруссия, Украина, Казакстан, Россияга окшогон жерлерге кетип атат, проекттер кетип атат. Бирок ошол компаниялар менен иштешиш үчүн англис тил билиш керек. Кыргызстанга деле ошондой компаниялардан инвестициялар барып атат, стартаптар ачылып атат. Бирок Кыргызстандын ичинде туруп ошол компанияда иштешиш үчүн дагы достор силерге тил керек. Тил бул силерге инструмент, мостик. Өзүңөрдүн талантыңарды башка жерге жеткирүү же башка жерде иштегенге жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берген бул англис тили. Англис тили азыр шарт болуп калды. Ошого программированияга кошо англис тилин үйрөнгүлө демек. Англис тил силерге көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү ачат, көбүрөөк возможностьторду ачат.
ооба. Аябай жакшы point болду. Достор айтылгандай эле ошол куштун эки канаты болгон сыяктуу эле азыр почти английский бир канатка тете деп койсок деле болчудай болуп калды да. Даже мисалы биздин өзүбүздүн компанияда дагы Pixsoft'то проекттер Америкадан келгенде уже каалайсыңбы каалабайсыңбы англис тилди билген жана программист болуш керек болуп калат экен да. Анткени ал жака Америкадагы клиенттерге там отчет бериш керек, же болбосо демо кылыш керек, презентация жасаш керек. Англис тилди билген программист менен англис тилди билбеген программисттин ортосунда чоң айырма жаралып калат достор. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул нерсеге көңүл буралы. Андан кийинки суроо бул эме боюнча болуп атат. Көбүнчөсү эми бул жерде баары айтини үйрөнөйүн деп келгендер. Ошол эле учурда билесиз го, Кыргызстанда мындай диплом алуу же болбосо ошо университетте окуу деген бир аз мындай эме катары кетип калганда, мындай бул болуш керек, сен окуганыңды доказать этиш үчүн сен дипломуң болуш керек деген сыяктуу. Ушул диплом боюнча именно вот айтинин ичиндеги, айти сферанын ичиндеги дипломдун ойногон ролу тууралуу сурагым келип турат да. Күчтүү программист болуш үчүн, рядовой программист болуш үчүн дейли, негизи эле программист болуп компанияда иштеш үчүн, Теслада иштейсизби же там Amazon, Google иштейсизби, айырмасы жок, диплом кереги жок деп айтам. Диплому жактагы компанияларда иштесе болот. Эң негизгиси бул билим. Билимиңиз бар болуп турса, дипломуңузга эч ким карабайт. Бирок бир моментти белгилеп кетким келет. Менин эле тааныш досум да болду. Карьердик өсүү жасаш үчүн, карьерный рост кылыш, башка бир senior levelге өтүш үчүн же management levelге өтүш үчүн диплом керек болуп калды. Наличие диплома болду да бул жерде сөз. Именно IT тараптагы диплом эмес, дипломуң барбы деген кашага чек коюлуш керек болду. Наличие высшего образования да. Неважно бул кайсы Кыргызстандык болобу, Россиянын болобу, Американын болобу, ошол жерде диплом керек болуп калды. Ошого эгерде силердин дипломуңар бар болсо, колледжди бүткөн, универди бүткөн, башка кесипте болсун, тура берсин, бир күнү болбосо бир күнү пайдасы тийип калар деп ойлойм да. Бүтүрүүчү класстарга айткым келет. 9ду бүтүп, 11ди бүткөн адамдар, эже мен 6 айлык эле буткемпке барып программист болуп иштей берсем болобу деп айтат. Бирок аларга менин кеңешим, көбүнчө айтам, университетке эле баргыла депчи. Университеттен алган экспириенс башка да. Университетте силер программалоону гана үйрөнбөйсүңөр да. Университет силерди башка тараптарынан дагы үйрөтөт да. Бул коммуникация куруу, адамдар менен баарлашуу. Университеттин өзүнүн бир эмеси бар да, школасы бар. Адам окуш керек, ошол нерседен өтүш керек да, студент болуп көрүш керек. Ошого адамдын возрастына жараша жооп бергим келет ар дайым. Мен биринчи кесибим боюнча экономистмин да. Анан мен кайра башынан университетке барып диплом албай, мен шорткат, кыска жолду тандап буткемп менен эле айтиге келип алдым да. Эмесе мен 4 жыл убактымды кетирип окумакмын. Бирок мен 11 класс болгондо, 9 класс студенттин ордунда болгондо мен кайра эле университетке дагы барып окумакмын. Ошол эле учурда саморазвитие менен өтө алектенмекмин да. Азыр интернет ушунчалык сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Үйдө эле отуруп алып бүт кесиптерди окуп салса болот да, эми убакыт эле болсо. Ошого биринчи курска барган студенттерге айтмакмын. Эмне силерге тоскоол болот? Убакыт бар. Интернет бар, компьютер бар. Значит, биринчи курска барган кезден баштап, там Курсераны ачып алгыла, Udemy'ни, неважно кайсы платформаны, жылына 2ден курс ала берсеңер, 4 жылдын ичинде 6 айлык курстан силер 8ти бүтүп саласыңар да. Силерден ашып өткөн мыкты программист болбой калат Кыргызстанда. Кайсыл жакка барбасаңар, силерди прям кучактап тосуп алат да. Аябай өнүгүп кетесиңер. Ошого адам өзү алдынча окуганды да токтотпош керек. Жашыңар барда, пока аябай иштеп турган кезде билимди болушунча көп алганга аракет кылга. Бул билим сөзсүз түрдө керек болот. Ооба. Бул достор, мисалы азыр Айдан айтып кеткендей эле, өзүн өзү өнүктүрүү. Азыр интернет ушундай бир деңгээлге жеткен. Чындыгында мындай курстар жөн гана мындай гайденс катары эле болуп калдык да.
мисалы буну тандашың керек, тигини тандашың керек. Чындыгында келип үйрөнө турган киши кайра эле ошол студент адамдын өзү болуп атпайбы? Анан азыр интернетте, YouTubeга жазганда эле бүт баардык маалымат чыгат. Ошонун иретин карап, өзүн өзү өнүктүргөнгө көбүрөөк көңүл бургула достор. Анан бул жакта акырындан суроолор келип баштады. Бул жерде эки суроо сразу келди. Ошол боюнча да бир кыскача эметип коеюн. Менин билишим боюнча жок, Айдана фриланс негизинде иштебейт, компанияда иштейт. Бирок негизи эле ошол фриланс боюнча оюңар тууралуу суроо келди да. IT тармагында фрилансинг боюнча оюңар кандай? Эми деген сон сөз бар го. На войне все оружие хорошо деп коет. Бүт курал жакшы да. Мүмкүнчүлүк болуп атса бүт нерсени кылып көрүш керек. Мен ошондой адамдарга кирем да. Бул мага болот, бул болбойт деп эч бөлгүм келбейт. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп жатса, ошого ситуация түртүп жатса, война да, почему бы нет? Кылып көрсө болот. Адан только практика, экспириенс опыт аласыңар. Анан азыр интернеттен фриланс жумуштарды табыш мурункуга караганда аябай жеңил болуп калды. Ар бир проект, ар бир жасалган код 5-10 сап болобу, 50 сап код болобу, ар бир жазылган код бул опыт. Опыт кайра кыла бериш керек, кайра кыла бериш керек. Жумуштун жакшы жаманы болбойт деп мен ар дайым айтам. Бардык жумуш жакшы. Жумуштан жок дегенде бир плюс, айтидеги мага жаккан жери. Жок дегенде опыт калат. Опыт. Үйрөнөсүңөр, ошол нерсени кийинки проектке колдонсо болот. Эсен айткандай, мен фриланс кылып көрбөгөм, бирок фриланс менен алектенген балдарды билем. IT тармагында иштеп жатат, бул нерсе жагат, көптөгөн проекттерди алып жатат. Бардык курал жакшы да. Мен башында даже маркетке чыкканда айтчумун. Мен бекер деле иштеп бергенге даярмын депчи. Мага опыт керек. Мени жөн алса мен жөн деле иштеп бермекмин депчи. Ошого эми бул вечно болбойт да. Түбөлүк эмес. Опыт алыш үчүн, ошол маркетти көрүш үчүн, ошол сфераны көрүш үчүн адам жасап көрүш керек. Сөзсүз. Достор, фрилансинг боюнча дагы биздин өзүбүздүн дагы акыркы этапка келгенде сабактар өтүлөт. Дагы көбүрөөк жумушка кирүү максатында. Эми мындай, бул жакта Кыргызстандын өзүнүн рыногунун ичинде көп DevOps боюнча аябай көп эмес да, чоң эмес. Анткени чоң проекттер жок бул жакта, анан көп компаниялар жок, аябай чоңоюп кеткен. Бар, бирок аз да. Ошон үчүн биздин окуучуларга деги эле ошол DevOps багыты, DevOps'тун келечеги, деги эле DevOps'тун жумушу ушул именно ушул направление кызык да. Ушул боюнча өзүңөрдүн кесибиңер боюнча кыскача айтып кетсеңер. Турап, сен турап байкаганда бизде DevOps боюнча рынок кичинекей, почти жок десем да болот да. DevOps инженерди Кыргызстанда табуу өтө кыйын да. Ошол эле нерсе Казакстанда ошо проблема бар экен. Мен былтыр как раз пандемия болуп атканда Алматыда GoViral деген конференция болгон IT. Американ конференцияны апарган, ошол жерде выступать этип атып, как раз DevOps боюнча воркшоп болгон. Кызыккандар көп экен да. Даже Казакстанда жакшы DevOps инженерлер жок экен. DevOps community жок экен да. Бул нерсе сөзсүз түрдө барат деп ойлойм. DevOps жумуш өзүңөр байкагандай акыркы жылдары аябай маркет чоңоюп баштады, прям аябай чоң да. Вот особенно вот Американ маркетинде DevOps'ка керек деген позиция аябай көп да. DevOps бизге качан барат? Компаниялар иштеп баштаганда барат. Өзүнчө бир IT департмент болуп иштеп баштаганда. Именно программисттердин жумушу көбөйүп, ошону CI/CDге, Continuous Delivery, Continuous Integration'ге салып, ага бир автоматизацияларды жазып, IT background
серверлер менен программанын иштетүүнүн ортосунда бизге аябай DevOps инженерлер керек болот. Кыргызстанда ошол эле учурда DevOpско кошо cloud инженерлер керек болот. Потому что азыр бардык нерсе cloudда болуп калды. Бизде data center жок. Мен ойлойм, мындан ары data centерлердин деле кереги жок болот депчи. Ошого басым көбүнчө AWS, Azure, Google Cloud окшогон платформаларга жылып атат. Силер деле серверлериңерди AWS-тер аңгылсаңар керек. Ошого көбүнчө фокус Cloud DevOps инженер, Cloud инженер жака өтөт да. Бул нерсе бизге сөзсүз түрдө келет. Өтө кызыктуу кесип. Бул дагы бир IT тармагынын бири. Азыр аябай өнүгүп жаткан, прям маркет кайнап аткан кезиндеги кесиптердин бири деп айтам. Кызыксаңар, почему бы и нет? IT-де кесип өтө көп, жумуш дагы көп. DevOps боюнча деле негизи удаленка жумуштар аябай көп. DevOps азыр мен байкашымча Россияда аябай өнүгүп баштады. Көптөгөн DevOps буткемптер ачылып баштады. Бизде компаниялар курулуп, уже полноценный IT компаниялар бар да. Андан сырткары күчтүү DevOps болсо, бизде мына Технопаркта IT-де канча 200дөн ашуун IT компаниялар бар, ошолорго DevOps инженерлер сөзсүз түрдө керек. Бул таңкыздык DevOps'о болгон күндөн күнгө өсөт деп ойлойм. Аябай жакшы кесип. Окуйм десеңер, Кыргызстанда буткемп жок болсо дагы DevOps боюнча, бирок интернетте толтура курстар бар. Көптөгөн мектептерден азыр DevOps параллельно алып жаткан сабактары бар. DevOps'то там болгону бир roadmap керек да. Эмнени билиш керек, калган нерсе практика менен келет. DevOps'ун бир плюс жерин айткым келет. Бул өтө узун код жазбайбыз биз. Биз программист эмеспиз деп айтабыз да, код жазабыз. Бирок көбүнчө мен Python'да, же болбосо Bash'те, же PowerShell'да жазам. Ошол эле учурда мен серверлерге жазам да, көбүнчө коммуникация кылган automation'дерге код жазам. Мындай айтканда, automation дегенде көптөр ойлойт, анда баягы QA инженерлер барго. Quality Assurance Engineer. Тестировщиктердин коддорун жазасыңарбы деп. Жок, бул андай дагы эмес, башкача код деп айтам. Бул деплойменттерге жазылган коддор. Узун коддор да болот, кыска коддор да болот, бирок көбүнчө DevOps инженердин жумушу бул инструменттер менен иштөөнү билүү да. Программисттердин, ошо QA инженерлердин негизи эле IT компанияда, IT департаменттеги адамдардын жашоосун жеңилдетүү керек. Кыймылдаган нерсенин баары автоматтык болуш керек деген сөз бар бизде. Бул нерсе сөзсүз түрдө Кыргызстанга келет. Карасаңыздар болот буюрса. Бирок ошо эгерде программалоо өтө кыйын болуп жатса, силер үчүн программист болгонго көзүңөр жетпей жатса же кызыкпай жатсаңар, бул жакшы багыт. Программист эмесмин дейм, ошон үчүн бир нолдон баштап аягына чейин full stack developerге окшоп бир программа жазбайсыңар, бирок ошонун ичиндеги бир функцияны аткарган кандай десем адистер да. Ошого программалоо жазгызы келбей, бирок инструменттер менен иштегенге көп шыгы бар адамдарга аябай ыңгайлуу. Достор, бул жакта азыр DevOps боюнча кенен кесир эме болду, таанышуу болду. Негизи ошол Айдананын иштеген багыты DevOps боюнча айтып кеткендей эле Кыргызстандын ичинде аябай чоң компаниялар, анан аябай чоң проекттер болбогондуктан бул багыт боюнча спрос, рынок кичинекейирээк. Буюрса келечекте IT компаниялар өнүгүп, чоңоюп, банктагы программалар көбөйгөндөн кийин сөзсүз түрдө бул багыттагы бизде актуалдуу болуп кетет деп ишенем. Бул жакта бир кызык, жакшы суроо келди. Бул сурооду окуганга чейин мен кыскача силердин мындай үй бүлөлүк эмеңер боюнча да айтып кетпесем болбойт да, тааныбагандар бар да. Айдананын негизи жолдошу Бакыт Байке деген бар. Ал дагы IT адиси, DevOps инженер, канча жылдан бери чогуу, анан Бермет, анан Адам беле кичинекейиңер. Бермет, анан Адам деген кичинекей бир кыз, бир балдары бар да. Экөө тең айтишник. Бул жакта суроо келип атат да, бизде мындай тайм менеджмент боюнча мындай айымдар үчүн, 2-3 балалуу айымдар үчүн тайм менеджмент кандай болот? Бул боюнча тажрыйбаңызды бөлүшө кетип. Ошол апа катары, айым катары, балалуу мындай үй бүлө катары, IT үй бүлөсү катары тажрыйбаңар боюнча суроо да. Жакшы суроо экен. Негизи IT-де болбой эле койсун, башка багытта болгондо да тайм менеджмент бул азыркы жашоодо өтө маанилүү болуп калды да.
убакытты туура колдонуу, мындай кыргызча айтканда убакытты текке кетирбей ар бир минутасын туура колдонуу да, приоритеттерди туура коюу. Эсен айткандай биз үй бүлөбүз менен айтышып элекпиз. Балдарым да жаштарын айтсам, кызым 4 жашта, балам 2 жашта, 4,5 2,5 жашта. Анан балдарым төрөлгөн кезинен баштап эле негизи мен иштеп жүрдүм. Мындай 2 жылдык тыныгууга чыккан жокмун да. Бизде 3 айлык maternity leave бар компанияда, paid, ошол менен эле чектелдим. Приоритет коюу, апакелерге айткым келген нерсе. Эмне керек эмес чечиш керек да. Расписанияны башында жазуу, пландоо, ар бир күндү пландоо. Байкап көрсөңөр, билинбей эле бир кереги жок нерселерге убактыңар кетип калат да. Бул бизде биринчи эле айткан нерсе. Социальный сеть, тамак аш, үй жумуштары, анан майда чүйдө жумуштар. Ошол жерден өзүңөргө убакыт утуп алсаңар болот. Убакытты туура колдонуш керек. Ошого буну привычкага айлантыш үчүн биз тайм менеджментти негизи акыркы 7-8 жылдан бери практика кылып келебиз да. Тайм менеджментти, минимализмди башында план жазчубуз. Ар бир күндө эмнени бүтүрүш керек. Ошо план менен жылып жүрүп, уже азыр бүт нерсе автоматтык түрдө болуп калды да. Эртең менен туруп алып же кечинде план жазуунун кереги жок да бизге. Биз уже эртең эмне жумуш кылабыз, билебиз. Убакытты кантип колдонуш керек, аны да билебиз да. Ошого башында план жазгыла, эмнени канчаны канча убакытта кетиресиңер деп. Анан Кыргызстанда басып бир белгилеп кетким келген нерсе, бул тамак ашка жасоого кетирген убакыт. Бардыгыңарды мен правильный питанияга да бат тамак жасаганга өткөргүм келет. Эмне үчүн биз тамак жасаганга минимум 3 саат убакыт кетиришибиз керек да. 3 саат элестетсеңер, бул аябай көп убакыт да, өтө чоң убакыт. Бир жуманы алып караганда бул уже бир буткемп, бир курстун убакыты болуп калат да. Жылдап алганда бул өтө көп убакыт. Тамак өзү кичине эле тамак керек курсакты тойгузганга. Анан азыр интернет ушундай өнүктү, что ар кандай рецепттерди тапса болот да. Обязательно эле кечкери кесме ичип же там эмне эле манты жеп, оромо жеп, 5 бармак жеп эле отура бербеш керек да. Бул ден соолукка дагы зыян. Биз жеңил тамактанганга өткөнбүз. Көп жылдан бери буну практика кылып келебиз. Салат, протеин, күрүч, бир мындай эле нерсе. Убакытты мен тамак жасаганга убакытымды аябай үнөмдөйм да. Жарым сааттан ашык тамак жасаганга убакыт кетирбейм. Жарым сааттан ашык кетирбейм. 1 саат кеткен тамактарды, бул выходной күндөр эле жасап алсам, 1 саат, 2 саат убакыт кетип калса тамак, бул мен үчүн жалко да, бул убакыт. Просто жалко. Жөн эле этти грилге бышыр, жөн эле там духовкага салып коюп бышат да. Тамак жасаганга санап көргүлө канча апакелер убактыңар кетет. Ошону азайтсаңар болот. Бүт үй бүлөңөрдү правильный питанияга өткөрүп койсоңор болот да. Правильный питание дегенде эле ойлойт невкусная еда, там дамы жок. Нет, правильный питаниеда дагы аябай сонун вкусный тамактар бар. Вот поверьте мне, да, ишенип койгула. Ошол жактан убактыңарды үнөмдөгүлө. Анан кечинде эртерээк жатып, эртең менен эртерээк тургула деп айтмакмын. Бул өтө чоң плюс болот силерге. Көптөр ойлойт да, мен кечинде продуктивный болуп атам да, 12ге чейин, 1ге чейин окуп алайын, минтип алайын деп жүрө берет. Адам эртең менен саат 7де турат, 8де турат, не высыпается. Адамда толук уйку болбогондо продуктивность максималдуу түшүп кетет. Уктабаган адам аябай аз жумуш бүтүрүп мен иштебей калат. Жөн эле басып жүрө бересиңер да үйдө күндөн күнгөчү. Буну байкаш үчүн кечинде эрте жаткыла, эртең менен наоборот ошо кечки 2 саат эртерээк тургула. Биз Гавайиден туруп саба убакытты айтсам элдер таң калып берчү, кантип депчи, биз 3:30да турчубуз да. Чикаго сааты менен иштеген үчүнчү. Эртең менен кадимгидей эшик караңгы болот, 3:30да туруп жашообуз башталат. Бирок саат 12де, 11де жумуш бүтөт да. Ошондо обедтен 12ден баштап кечки 6-7ге чейин убакыттын баары үй бүлөгө кетчү. Ошол жактан. Эртең менен адамдар эми туруп, ой деп минтип үйүндө кирип чыгып жүрүп завтрак ичкен убакытта биз уже 8 сааттык жумушту иштеп бүтүп, уже мындай айтканда күнүбүздүн эң негизги жумуш болсо, 60-70% жумушка кетсе, ошол убакытты уже өткөрүп койчубуз да. Ошого расписанияларыңарды алмаштыргыла, эртең менен эртерээк тургула, 2 саат. Күнүгө бир прям сразу 2 саатка туруп кеткенге мүмкүнчүлүк болбойт.
будильникти ар бир күнү мен айтмакмын 15 мүнөттөн эртеге койгула. 15 мүнөт, 15 мүнөт, 15 мүнөттөн кошуп отурсаңар, бир 2 саатка эрте турасыңар. 7-де турсаңар, 5-те туруп көргүлө бир айдын ичинде. 6-да турсаңар, 4-те туруп көргүлө. 4-те туруп окусаңар, наоборот, көбүрөөк башыңарга эме кирет да, информация кирет. Бирок ошол эле учурда силер эртең менен эрте туруп, кечинде кеч жатпагыла да. Адам полноценный 8 саат укташ керек. Эң пайдалуу уйку качан деп айтылат? Түн кечки саат 9-дан эртең мененки саат 3-кө чейинки уйку. Ошондо мээ клеткалар жаңыланат, мээ жакшы эс алат, дип уйку болот. Бунун результатын силер бир күндө, бир жумада, бир айда көрбөйсүңөр. Бирок бул нерсенин результатын силер 6 айда, 1 жылда көрөсүңөр. Бир көргөндө да бирок аябай чоң ийгилик менен келет да. Убакытты туура колдонуу бул ийгиликтин бир башаты деп айткым келет. Ошого убактыңарды текке кетирбегиле. Инстаграм, башка социальный сеттерди өчүрүп салгыла. Мен ошону айтам. Ошол жактан көп убакытты үнөмдөсө болот. Потому что Инстаграмга киргенде эле биринин артынан бири интересный контент чыга берет. Социальный сеттин максаты ошо. Адамды болушунча ошол жакта кармоо да. Аны четте лимит коюп көргүлө өзүңөргө. Лимит койгон болбой жатса өчүрүп салгыла. Интернетке кирбей койсоңор жашоо токтоп калбайт, ошону унутпагыла. Ошо туура колдонуу. Сонун достор, бул жерде карагылачы, заманбап ийгиликтүү үй бүлөнүн үлгүсү бул жерде бала чака менен, бирок ошол эле учурда IT сферасында ийгиликтүү. Анан ушинтип баягы тайм менеджментти да жасагандар CI/CD болуп калган турбайбы, ал жакта эле жашоо конфигурациялары коюлуп. Сонун. Эми мен деги эле ошол Кыргызстан мен ошол Америкада биз чогуу мисалы ар кандай долбоорлордо жүрбөдүкпү, анан айтишниктерди жыйнап көрүп байкап көрсөк, Америкада өзгөчө, мына Европага же Россияга салыштырмалуу Америкада өзгөчө могул IT сферасында мына кыргыздардын, биздин мекендештердин мындай берген көңүл бургандыгы, анан ушул сферага тартылып, бири-бирин тартып, анан бул сферада чындыгында көп ийгиликтер жараткандар, ушундай кейстер аябай көбөйүп кетти да. Анан Кыргызстанда дагы мен ошо 1 жыл болсо келгениме, 1 жылдан бери да байкап атам, бизде дагы чындыгында күндөн күнгө мындай жаңы проекттер, жаңы стартаптар, жаңы компаниялар ушундай ачылып атат да, анан курстар көбөйүп атат. Бул нерсе сөзсүз түрдө мындай баарыбыздын үмүтүбүздүн мындай өчүп бараткан үмүт деп айтпайм, бирок үмүттү чындыгында үмүт берет да, мындай ичиңденчи. Чындыгын неужели бизде деле мындай бир айтиге ушундай бир жаңы нерселер пайда болуп атат дегендейчи. Деги эле силердин оюңар кандай? Мындай Кыргызстандын айтиси, Кыргызстандын келечеги же болбосо деги эле Кыргызстан бир айтинин негизинде бир келечекти көрө алабызбы? Эмне деп ойлойсуңар? Кыргызстандын келечеги айтиде өтө чоң деп ойлойм. Кыргызстанга айти эме келип жатат. Бирок бизге орун табылат, мен айткандай эле. Бизге дагы ошо күндүн нуру тиет. Бизге дагы жакшы проекттер барат. Бизде дагы өнүгүүлөр болот. Азыр интернет ушунчалык өнүгүп атат. Таланттарды жашыруу болбойт деп атпаймынбы? Ошол сыяктуу эле бизде адам ресурсу өтө чоң деп айткым келет. Көп жылдан бери уже бизде тапталып бүттү да, уже аларга возможность бериш керек чыккангачы. Азыркы жашоо ошо жакшы возможность берип атат. Анан таланттуу кыздар, таланттуу балдар аябай көп бизде. Аларга болгон мүмкүнчүлүк бериш керек. Аларга жол көрсөтүп коюш керек да. Мына мындай жол бар, ушундай нерсе бар. Покажи себя, көрсөт өзүңдү, оку, өнүк депчи. Мени аябай сүйүндүргөн нерсе кайсы болуп атат? 10 жыл, 5 жыл мурун бизде Кыргызстандан чыккан бир мыкты даже докторлор жок болчу да, айти тарабында. PhD'си барчы, PhD дегриси бар, эме азыр андайлар көп экен көрсө.
чыгып атат. Мына акыркы 5 жылдан бери окууларым бүтүп атат да. Бизден бир 10 жаш, 15 жаш мурун кеткен байкелер, улуу байкелер, эжелерибиз окууларын бүтүп, дигрилерин, дипломдорун алып, уже карьера куруп, дүйнөнүн алдыңкы компанияларында иштеп башташты да. Карьера куруп жатат. И ошолор аябай жакшы пример көрсөтүп атат. Бизде уже мындай айтканда ролевая модель бар да. Модель бар, кайсыл жака жылганга уже көрүп жатабыз, уже биз ошол жерге жетсек болот экен, ошол жака барсак болот экен деп эми аракет гана келди да. Биз аракеттенишибиз керек. айтиде мага дагы ушу да баса кетен жакшы, мага жаккан нерсеси конкуренция жок дедим, эме жок дедим, бирок бир гана интернет менен эле компьютер керек да, бул сенин инструментиң. Компьютериң аркылуу эле информацияны алып, өзүңө сиңирип, өзүңөн чыккан нерсени кайра жазуу да. Үйрөнүү ошо менен гана алдыга жылса болот. Ошого Кыргызстандын келечегине мен ишенем. Бизде нефть жок, газ жок дегени менен бизде адан дагы баалуу нерсе человеческий ресурс бар. Чындыгында кошулам. Бизде мындай башка Япония сыяктуу аябай өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу карап көргөндө биздин чындыгында элибиз жаштары мындай аябай күчкө батып турган, күчкө энергиясы ашып ташып турган периоддогу элдер көп экен чындыгында. Сиз айткандай бизге болгон ошол талантты жарып чыгуу керек. Ошондуктан достор, укканыңардай it's time to shine деген сөз бар. Бизге деле күн келсин, аракет кылгыла, болгон күч аракетиңер менен IT чөйрөсүнүн негизинде, IT сферасынын негизинде өзүбүздү көрсөтөлү. Бул нерсе болгону силердин жана үй бүлөңөрдүн гана ийгилиги эмес, бул силердин ийгилигиңер, жараткан ийгилигиңер IT сферасында. Бул Кыргызстандын өлкө катары чоң ийгилигинин бир кичинекей бөлүгү болуп каласыңар. Ошондуктан болгон күч аракетибизди жумшап, ушул мүмкүнчүлүгүбүздү колдонолу достор. Эми бул жакта 1 сааттан ашып кетти биздин маектешип отурганыбызга. Чындыгында аябай мындай аябай пайдалуу, аябай көпчүлүккө мотивация берген маек болду. Чоң рахмат Айдана. Биз силердин канчалык тажрыйбаңар, канчалык жүргүзгөн жумушуңарды билебиз, байкап жүрөбүз. Ар дайым ошо биздин окуучуларга, бизге, Кыргызстанда жаштарга ошол IT сферасында күч кубат берип, алыстан болсо дагы мотивацияларды берип жүрө бергиле. Өңөргө амандык, тынчылык. Мен көпчүлүк суроолорду бере кеттим окшойт. Окуучулардын атына дагы чоң рахмат. Бул жакта комментарийлерден дагы достор өзүңөрдүн ыраазычылыгыңарды билдирип койсоңор болот. Акыркы сөз сизде, андан кийин сизге уруксат берсек болот. Чоң рахмат дагы бир жолу. Чоң рахмат чакырганыңарга. Негизи эле ушундай эмелерди көрүп сүйүнөсүң да, алыста жүрсөң дагы. Ошо Кыргызстанда ушинтип мектептер ачылып атат, проекттер келип атат, айтишниктер чыгып атат. Аябай жакшы жумуш кылып жатасыңар деп айтам. Кыргызстандын өнүгүүсүнө, образованиясына салым кошкон адамдардын баарын сыйлайбыз. Колубуздан келишинче жардам беребиз. Ошого ийгилик каалайм. Таланттарды таап чыгара бергиле. Колубуздан келишинче колдойбуз. Ушундай эрте менен эрте ушинтип мүмкүнчүлүк түскөнгө силерге да рахмат. Бардык студенттерге ийгилик каалайм. Эң негизгиси айткым келген нерсе, унутпагыла, что силер дагы бир уникалдуу адамсыңар. Силердин колуңардан бардык нерсе келет. Болгону ошо мүмкүнчүлүктү туура колдонуш керек, убакытты туура колдонуш керек. Адамдар мен айткандай эле программист болуп, математик болуп төрөлбөйт. Они ими становятся, да, орусча айтканда. Практика аркылуу, эмгек аркылуу, аракет аркылуу ошого аракеттениш керек. Билимдин артынан түшсөңөр, билим силерди жаман жакка алып барбайт. Адам 18 жашында болобу, 15 жашында болобу, 40 жашында болобу, 50 жашында болобу, айырмасы жок. Ар дайым өнүгүү менен, билим алуу менен алектениш керек. Мени
тренировать этип туруш керек. Бул силерге да жакшы, айлана чөйрөгө да жакшы. Ошого бардык окуучуларга, бардык студенттерге ийгилик каалайм. Таштабагыла баштаган нерсеңерди аягына чейин алып чыккыла, буюрса силер дагы көптөгөн ийгиликтерге жетесиңер, көптөгөн компанияларды ачасыңар. Ошондо биз дагы сүйүнүп жүрөбүз. Биздей болгула деп айтпайм, бизден ашып өткүлө деп айтам ар дайым. Бизди көрүп атасыңар, биз болгон эмебизди берип атабыз, практикабызды, экспириенсибизди, опытыбызды. Ошо бизден дагы ашып өткүлө, мыкты адистерден болгула. Ошондо бул ошол бизге чоң сыймык болот. Ошого бардык адамга эме көргөндөргө, студенттерге ийгилик каалайм. Главное, таштабагыла окуңар да. Буткемпте окугандагыларга ушуну эле айткым келет, аягына чейин чыккыла деп. Чоң рахмат Айдана дагы бир жолу. Айдананын азыр митинги бар экен, ошондуктан биз уруксат берели. Чоң рахмат Айдана. Чоң. Дагы сүйлөшөбүз. Суроолор болсо жазгыла.